Баарыңарга салам балдар. Биз силер менен өткөн Моголстан мамлекетине саякатыбызды бышыктап койсок, анда эмесе ошол Моголстан мамлекети боюнча өтүлгөн сабагыбызды бышыктоо үчүн биз силер менен бүгүн сабак саякатты жасайбыз. Ал үчүн бизге жардамга категориялар келет. Категорияларда бизде Моголстан мамлекетинин түзүлүшү, Теңир Тоо калкынын эмир-темирге каршы күрөшүүсү, Кыргыз элинин топтору, кыргыздардын көз карандысы саясий бирикмеси, Ахмет хан жана Султан Халил жөнүндө суроолор болмокчу. Эгерде ушул суроолорго жакшы жооп берсек, баарыбыз сабак саякатыбыздын максатына жете алабыз. Ал үчүн бизге акылдуу балдар жана кыздар жардамга келет. Анда эмесе акылдуу балдар кыздарга салам айтып коелу. Салам балдар, оюнга даярсыңарбы дейт. Албетте баарыбыз даярбыз. Анда эмесе оюнубузду баштадык. Биринчи суроо. Биз саякатыбызга жолго чыгып, дарыядан өтүү үчүн көпүрөккө туш келдик. Бул жерде биринчи суроого жооп беришибиз керек экен. 14-кылымда Хайдуу мамлекетинде эмне болгон деген суроо. Ар бирибиз жооп берип, өзүбүз жеке баракчама жоопторун жөнөтөбүз. Экинчи сурообуз, андан ары жолубузду улап, Сыйкырчыга туш келдик. Сыйкырчынын дагы силерге суроосу бар экен. Ал суроо Эмир-Темирдин мамлекетине канчанчы жылы бириктирилген деген суроо. Бардык суроолорду балдар менин жеке баракчама ар бириңер атыңарды жазып жооп бересиңер. Ушуга дагы жооп бересиңер. Андан ары баратып коёнго жардам бериш керек экен. Коён сурап жатат. Моголстан калкынын тили кандай болгон дейт. Моголстан мамлекетинин тили кандай болгон эле балдар? Курсаңар ачты. Андан ары силер ушул мөмөлөрдү жеш үчүн жооп беришиңер керек. 1348-жылы эмне болгон эле? Андан ары белгисиз жалгыз аяк жолго келдиңер. Бул жерден өтүш үчүн ылай салгылашуусу кимдер ортосунда болгон деген суроого дагы жооп табышыңар керек. Андан ары жолубузду улап баратып, биз күн өтө жылып кеткендигине байланыштуу бул жерге дагы суроого жооп беришибиз керек. Мындагы суроо аскерлердин изине түшкөн Эмир-Темир кайсы жерге чейин жеткен? Андан ары биз Жамгырга туш келдик. Жамгыр жаа баштады. Ушул жерде бизге сыдырым жел болуш үчүн Эмир-Темирдин жасаган жортулдарынын жыйынтыгы кандай болуп жаткан деген суроого жооп беришибиз керек. Андан ары жолубузда улаш үчүн биз хан сарайына туш келебиз. Ал жерге кирип үчүн хан сарайындагы эрежени окуйбуз. Бул эрежеде мага келсең, алгач эшигимди каккылап, андагы суроомо жооп бер. Суроо дейт. Жете өлкөсү жөнүндө эмнени билесиңер? Андан ары кыргыздардын аскерлери кайсы жерге чейин куугунтукталган деген суроо бул хан тарабынан узатылат. Хандын дагы суроосуна жооп беришибиз керек экен. Хандын кызы Ханышанын дагы суроосу бар экен. Ал суроо булар жөнүндө жазылган кандай эмгек жарык көргөн дейт. Жете өлкөсү жөнүндө кандай эмгек жарык көргөн балдар, эсиңердеби? Андан ары ушул хан сарайынын дастарконунан даам татуу үчүн силер кыргыз элинин кандай топтору бар деген суроого жооп беришиңер керек экен. Анда эмесе балдар даам сызуу үчүн дастарконун үстүндө отуруп ушул суроого жооп табабыз. Андан ары Токойду аралап жол бастырабыз. Бул жерде Ахмет хан тууралуу айтып бергиле дейт. Ахмет хан тууралуу эмнени билет элеңер? Андан ары биз Амир-Темирдин мамлекетине жетейин деп калдык. Ал жерде бизди тосуп чыккан Мышыктын суроосуна жооп беришибиз керек экен. Бул жерде Кыргызстан аттуу саясий аталышын качан алган эле деген суроого жооп беребиз. Андан ары акыркы сурообуз бул Амир-Темирге келдикпи деген суроо. Албетте, эгерде силер ушул суроолордун баарына мага жооп берсеңер, сөзсүз түрдө Амир-Темирдин хан сарайына жеткен болосуңар. Анда эмесе балдар,
баарыбыз аракет жасап жооп беребиз. Азаматсыңар.